Бирбол партиясынын үгүт керебени Ош облусунун Ноокат районунда уланды. Анда партия лидери Алтынбек Сулайманов, Бирбол партиясынан депутатка талапкерлер Акчол Зулумов, Советбек Рустамбек уулу, Дүйшөн Төрөкулов баштаган талапкерлер жана башка партия мүчөлөрү эл менен жолугушуп, элдин кызыккан суроолоруна жооп берди. Мен сага суроо бергим келет. Биринчи очередь ушул депутаттык бол барып калсаң инем, медицинаны бесплатный кылчы. Партия өкүлдөрү Бел Кайрагач, Исанов жана Көкбел айылдарында болду. Биздин мамлекет келечекте жашоого ыңгайлуу жана коопсуз мамлекет болушу керек. Өлкөдө адам укуктары, жарандардын эркиндиги так сакталган. Ар бир адамдын укугу сыйланган, мүмкүнчүлүктөрдүн теңдигине шарт түзүлгөн өлкө катары көргүм келет деген пикирин партия лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Өлкө чоң реформага муктаж. Медицинаны бир чокулап кичине реформа кылып, образованияны чокулап кичине реформа кылып жүрөбүз, бул ишке ашпай атат. Реформа качан ар бир жаран өзүнүн жон териси менен сезгенде, ошого жакшыртуу гана болгондо, ошол реформа деп аталат. Ошол өзгөрүү болот. Андай өзгөрүү 30 жылдан бери бизде боло элек. Ишене бериңиздер. Чоң өзгөрүү боло элек. Дайыма мыйзамдар, конституциялар адамдардын турмушун кыйындатуу үчүн, оорлотуу үчүн болуп келет. Тарыхта системаны кимдер өзгөрткөн? Системаны эски адамдар өзгөртпөйт. Анткени алар ошол система менен калыптанып калган. Өзгөртүүнү жаштар гана кыла алат. Бийлигин күчтөнтүү үчүн. Ага бүгүнкү эле бийлиги күнөөлүү эмес. Кечеги мурдагүнкү баары 5 президент алмашты. Бири да жаман эмес, жакшы, баары Кыргызстандын ошо балдары. Жүздөгөн, миңдеген министрлер алмашты, 30 премьер-министр алмашты. Баары эле жакшы, бир мындай Кыргыздын душманы эмес. Бүт өзүнүн балдары. Ошол системаны, ал система менен калыптанып калган, ошол жагып калган. Аны жаңы жүздөр гана өзгөртө алышат экен. Жаңы жүздөр булар билимдүү, сырттан окуп келген, өзүнүн тармагында бир иш жарата алгандар гана өзгөртө алат экен. Талапкер Дүйшөн Төрөкулов Кыргызстанды ийкемдүү экономикасы менен глобалдык алкакта өз ордун тапкан өлкө катары көргүбүз келет деген оюн билдирди. Бизге окшогондор миллиондоп саналат. 100 миңдеп Россияда жүрөт, башка жакта жүрөт. Биз буларды кандай кылып кайтарышыбыз керек? Биз буларга жумуш беришибиз керек. Партия лидерине жана талапкерлерге айылдыктар бата берип, ийгилик каалашты. Жана сөздөрүңүздөрдү айттыңыздар, көйгөйлөр, кандай проблемалар бар, эмне маселелер чечиш керек, канткенде чечилет, кандай команда менен чечилет. Демек, сиздер мындай туура бир кадамдарды таштап, жаштардан тарталы депсиздер, Жомарт сыяктуу балдарыбызды тартсаңыздар, команда бекем болсо, илим билимдүү болсо, тарбия таалимдүү, адеп акылактуу, ыймандуу балдар болсо, иншаллах ийгиликтерге жетесиздер. Кыргызстан келечеги кең өлкө. Мекенибиздин жарандары татыктуу эмгек акы менен жаңы жумуш орундары түзүлгөн, күчтүү билим берүү системасы түзүлгөн. Бизнеске ыңгайлуу инновация, медицина, илим, билим өнүккөн өлкө катары көргүбүз келет. Мындай мамлекетке жетебиз. Биз бирге биздин команда менен ийгиликке жетебиз.